Кийинки сөз Батырбеков Алмазбек Батырбековичте. Рахмат. Мен биринчи суроом быйыл малчылар көп региондордон жайлоого чыгып баштады да, ички жайлоого, сырткы жайлоого кетет. Ошол учурда кыштоодо калганда малчылар бар да. Региондордо лабораторияларыбыз жок. Ошолор жайлоого чыгаардын астында тест алып, оорубаган экенин билип туруп жибере алабызбы? Ошол боюнча иш жүрүп атабы? Урматтуу Алмазбек Батырбекович, бул боюнча жана биз айтып аткан Кыргызстандагы оору чыкты деп эсептеген 114 ачак бар. Ошол жердегилерди экспресс тест менен анализин өткөрүп чыгабыз. Бүт барын экспресс тест менен. Эгерде экспресс тесттен положительный чыга турган болсо, ошондо ПЦРге салып, так дааны аныктайбыз. Бүгүнкү күндө айтылгандай эле аягына чыгайын деп калды. 110 миңден ашык айыл аймактары, то есть ошо населенный пункттар. Ошонун ичинен 35 бизде бүгүн подозрительный болуп чыккандар бар. Булардын бардыгын биз ошол ачактагыларды сиз айткандай ошо жайлоого кеткичекти, же болбосо мына майрамдар өткүчөктү биз толук кандуу ошондой тесттен өткөрүп тазалап чыгышыбыз керек. Жакшы. Анда теге ошол экспресс тесттер боюнча кече Лукашенко сүйлөп атат, Россиядан келгендер бүт эле көргөзүп атат, Кытайдыкы, биздин Кытайдыкы бирөө эле көргөздү депчи. Ошолго кандай көз карашта? Минздравны айтасыз го дейм. Жанагы экспресс тест системаны как скрининговый колдонобуз. Эгер положительный болсо, Котогачы айткандай экспресс ПЦР коебуз. Ошондо бизде ошол подтверждениясы 8% түзүп атат. Кандай экспресс тесттен подтверждение болгондордун 8%-ыбы? Экспресс алынгандан кийин жана ПЦРди койгондо ошонун арасында 8%. Ал эми ПЦРден койгондо 95-96% полностью положительный чыгып атат. Себеби биздики деле экспресс тесттер ошол эле Лукашенко айтмакчы Кытай менен Россияныкы болуп атат да. Анан дагы бир суроом Тышкы иштер министрлигине болот го дейм. Азамат Чыңгыз Азаматович. Россияга мына 10 миллион бөлүндү деп атасыңар, башка элчиликке канчадан бөлүндү акча? Урматтуу Алмазбек Батырбекович, өкмөт жактан бизге 20 миллион сом бөлүп берилген. Бүгүнкү күнү Россия Федерациясына 10 миллион сом берилген. Ошону менен бирге Бириккен Араб Эмираттарына 5 миллион сом. Калган каражаттар биз эгер муктаждык болсо биз беребиз. Бириккен Араб Эмиратында эмне бизде ошончо мигрант көппү? Көп, аябай көп. Канча? Азыр ошол жакта 3,5 миңге жакын жарандыбыз. Эми 3,5 миң менен 300-400 миң как минимум асыр калгандарга не бай земля го дейм? Бөлүштүргөн акча. Мухаммед Калдышукевич, ушул элчилик жактарды карашыңар керек го. Ошол жакта азыр жумушсуз жашаган жарандарыбыз аябай көп. Коронавирус Бириккен Араб Эмираттарындагы аябай катуу кырдаалды оор түзүлдү. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз муктаждыкта болгон саны көбөйтүп атат күн сайын. Тиги жөнөкөй сөз менен айтканда Бириккен Араб Эмиратындагы алган айлыгы да салыштырмалуу жакшыраак да. Ошол себептен айтып атам да. Анан дагы бир маселе расходдор боюнча өткөндө айттым эле Мухаммед Калдышукевич. Мына ар бир жардамдар Акипресске список менен чыгып атат. Ошо расходду да список менен чыгарып коюп турсаңар болбойбу? Каяка канча акча кетип атат дегенде. Ата ушул нерсе көп талкуу болуп атат да. Биз эми сайтка бердик, айда жекшембай 2-3 жолу сүйлөдү, жетпей аткан болсо дагы кайталайлык азыр. Мен дагы кошуп сөйлөп кетейин. Биз мына келген Кыргызстанга келген жалпы гуманитардык жардам боюнча тез арада ушул схема өз анализди кылдык. Анан ушул бүт ушул анализдин негизинде биз интерактивдик карта түздүк да. Бул маалымат ушу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында илинип турат. Бул маалымат боюнча гуманитардык жардам кайсы жерден келгени, эмне менен келгени, анан
кайсы аймактарга, кайсы областтарга кандай таркатылганы? Айда Жексенбаевна, тиги Аки пресскере чыгарып коюп турсаңар, сайт Минздравтын сайтына эч ким деле кирбейт, мен деле кирип көргөн эмесмин да. Анан Рахмат. эң дагы бир акыркы маселе мындай болуп атат да, Мухаммед Калыдышевич. Биз акыркы убактары продукты питаниянын 10 секунд. продукты питаниянын кымбаттаганын көрүп атабыз да. Тендерден утуп алган компанияларга айрылып атат. Баардыгы кымбаттаганын көрүп атасыңар, бирок биз утуп алган баа азыр жок. Биз баягы убытакка кеткен табыз. Момундай учурда тем более Алмаз Батырбекович, баягы биз биринчи иш-чараны караганда ошол жерде тапшырма бердик. Жана мамлекеттик сатып алууларга баягы тендердин жыйынтыгы чыгып калып, анан кийин жанагыдай кайра товарларды алып келүү боюнча заказчикке кечигип кала турган болсо ошонун сроогун карагыла деп. Эми аны да караш керек, мыйзамды бузуп албагандай болуш керек да.